Саламатсыздар, YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Аку. Бул кыргызча рецепттер каналы. Менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн мен интернеттен көргөн духовкада фри деп бүт жаанда жүрөт. Орусчада, кыргызчада жүрөт. Ошолорду турап жасайын дедим. Ошондой эле соус жасайм. Анан макаронду жөн эле сууга бышырып жанына кошуп коем. Анда эмесе баштайлы. Молодой картошканы жууп, кабыгын ачыбай эле чоң-чоң кылып турайбыз. Алга суюк май, туз, мурч, калемпир кошуп эле аралаштырабыз. Интернеттин бардык жагында ушундай болуп жүрөт. Мен бир аз да укроп себеп койдум. Духовканын противине майды сүйкөп, бирден бири-бирине тийгизип эткизебиз. Соус үчүн томатный паста, суун экөнү теңме-тең салып, ага бир аз базилик, бир аз тимьян, лавровый лист, туз, перец кошуп аралаштырып туруп эле жай отко 5 мүнөттөй варт этип коебуз. Бышкандан кийин лавровый лист алып салабыз. Ошондой эле бир аз укроп себеп коебуз. Соусубуз даяр. Сонун соус болот. Пиццага да колдонсоңор болот бул соусту. Жөн эле томатты майонез менен аралаштырып сүйкөп койгончо ушул соус аябай даамдуу болот пиццага дагы. Мынакей, менин картошкам даяр болду. Картошка фриге эч окшошпойт экен. Духовкада бышкан эле ушундай болуп калат экен. Фрини майга салып бышырган башкача болот экен даамы. Интернетте көбү айтат, масласы жок фри депчи. Бул эч кандай фриге окшошпойт экен, бирок аябай даамдуу болот экен. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Кош болуңуздар.